Туугандар, илгери бир заманда чабандын аты жоголот. Кудай ушу жалгыз атым болсо, ушу атымды алып койдуңбу деп кейип жүрсө, күндөрдүн биринде аты табылып калат. Жалгыз эмес, дагы бир ат менен келет да. Ana ушунчалык сүйүнүчү кубанычына батпай жүргөн күндөрдүн биринде аты баласы аттын үстүндө минип ойноп жүрүп, бутун сындырып алат. Жашы жетилип калган бала экен. Анан ага кейти, ушу ат жок эле болсо болмок, ушул аттын эмне мага пайдасы бар, качы бут баламдын буту сынып, эмне деген баягы кыйынчылыкты көрөм, эмне деген азап эми деп кейип атса, баягы кейип кепшеп жүрөт да. Күндөрдүн биринде ошол чөйрөдөгү падыша буйрук берет. Бир согушка аттанып атабыз. Жалаң ушундай жаш эр азаматтарды чогултуп келгиле, согушка барабыз деп. Анан баягы жоокерлери издеп жүрүп, жанагы баланы дагы алып кетмек болот. Караса бутусун, жок бунун бутусун экен, жарабайт деп таштап кетет. Анан кайра сүйүнөт. Сүйүнүчү кубанычына батпай, Кудай сактадың, баламды аман калдым, өзүм менен калды деп сүйүнөт экен да. Ансандай туугандар, ар бир нерсе Кудайдын буйругу менен болот экен. Бир Аллах Таалам сынайт да биздичи, сынап туруп, эми ошол сыноого сабыр кылып, ошол сыноодон өтсөк, артында сөзсүз жакшылык бар да. Ошон үчүн мен көп айтып калам го, Чубак устаздын ушул сөзү мага аябай жашоомдо девиз болду да мен үчүн. Көп нерсе ушул девиз менен, Кудайга шүгүр, баягы көп нерседен алдырып ийген жоктум да. Ар бир адамда жашоодо бир кыйынчылыктар, бир сыноо келет экен. Канчалык кыш кардуу болбосун, жаркыраган жаз келбей койбойт деп аябай жакшы айткан да ушул сөздүчү. Ушуну жашообузга девиз кылып алышыбыз керек экен баардыгыбыз. Канчалык сыноо болбосун, канчалык кыш кардуу болбосун, артынан жаз келет да иншалла баардыгыбыздын. Ансандай бир нерсе болсо эле кейип кепше бербей, же бир жакшылык келип калса аябай сүйүнбөй, жакшылык келсе да Алладан, сыноо келсе да Алладан, баардыгы Кудайдан деп, баардыгыбыз ошого бир амал кыла жүрөлү.